Аты жөнүм Абдрахманова Чачкей, Абдрашидовна, Ош областынын Кара Суу районунан болом. Oriflame компаниясына чейин 13 жылдан бери Москва шаарында эмгектенип, ушул жерде 2 баланын энесимин, жолдошум менен Москвада жашайбыз. Москвада бардык эле мигранттар кылган жумуштарды кылып, бирок көбүнчөсү ресторанный бизнесте иштедим. Официант, повар деген, анан бара-бара өзүмдүн тырышкактыгым менен администратор болуп көтөрүлдүм, управляющий болдум. Экинчи баламды төрөп үйдө отурган кезде мен эч качан ойлогон эмесмин ушул компанияга келип иштеп, ушул жерде партнер болуп бизнес курам деп. Бир тууган эжем Абдрахманова Каныкей чакырганда бардык эле нормальный адамдардай менин реакциям дагы жок, кой эми туш менен помада сатпаганым эле калды, кантип эле мен көчөдө каталог таркатып калайын дегендей сөздөр болгон. Бирок эжем өжөрлөнүп, жүр барып маркетинг планын угуп келесиң деп көчөдө январь айы болгонуна карабастан мени алып келип ушул компаниянын мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырганда колумда 2 айлык бала бар болчу. Аракетке берекет дейт. Кудайга шүгүр, январь айында жазылган болсом, мен уже 4 айдан кийин май айында директорский звание ачып, азыркы күндө жеке ишкермин. Жолдошум экөөбүз ушул бизнестебиз. Албетте, жолдошум бардык эле эркектердей башында мыскылдап күлгөндөр болду, каршылык кылган болду. Бирок мен качан гана директор болуп уже айлыгымды банковский картадан ала баштаганымда өзү дагы эсептеп көрүп, 2 айлык бала менен үйдө отуруп ушунча акча алып атсаң, мен 13 сааттап иштеп ушунча акча алып атсам, анда бирдемке ушул жерде барып ошол деп өзү кызыгып изилдеп, азыркы күндө жолдошум дагы директор, мен дагы директор, ушул жерде семейный бизнес кылабыз. Мага бул компаниянын жаккан жери, мен чөнтөгүмдө бир тыйын акчам жок болсо дагы баштапкы капиталсыз өзүмдүн жеке бизнесимди баштап алат экенмин. Анан дагы бир жакшы жери өзүмдүн эле күнүмдүк турмушта колдонуп аткан каражаттарды алуу менен бирге акча таап чет жакаларга саякатка бара алат экенмин.